Криминалитет башын көтөрүп, саясатчылар менен уюшкан кылмыш топтор аралашып, чырмалашып кеткен дагы. Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Камчыбек Көлбаев Кыргызстанда мыйзамдагы ууру атыгып уюшкан кылмыштуу топтун ана башы катары таанылган. Ал Крим чөлөсүндө таасирдүү фигурага айланган. Кечээ 4-октябрь УКМКнын Крим төбөлдө кармоо үчүн Бишкектеги Блондер Пап эс алуу жайында операциясы жүргөн. Ал мыйзамдуу талаптарга баш ийбей күч түзүмдөрүнө куралдуу каршылык көрсөтүп жок кылынды. Атайын кызмат Көлбаев боюнча операцияны кылмыштуу топтун лидери Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө жана уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштырган. Анын сөөгү соттук медициналык экспертизага алынып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топко буга чейин да бир канча ирет эскертүүлөр болгон. Мыйзамга баш ийбесе өлкөдөн чыгып кетүүнү УКМК төрагасы Ташиев билдирген. Коопсуздук кызматынын талабы азыр да күчүндө. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуу топко каршы күрөш уланып, жазага тартылаарын эскертти. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Көлбаев Кыргызстандагы жана КМШдагы беделдүү, таасирдүү мыйзамдагы ууру 2011 жылдын июнь айында АКШ аны расмий түрдө эл аралык баңгизат бизнесинин негизги фигуранты катары таанып, кара тизмеге киргизген. Ошондуктан ошол кайсы бир бийлик булар курал катары байланган, пайдаланып келишкен. Генералдарыбыз, алардын министрлерибиз булардын тойлорунда катташып атышат, өкүл ата болуп атышат, туурабы? Ушинтип саясатчылар менен уюшкан кылмыш топтор аралашып, чырмалашып кеткен дагы. Ошонун кесепетинен Кыргызстанда ушундай башлама саясат жүрүп келген. Ал үчүн уюшкан кылмыш топтор менен күрөш үчүн алар менен кызматташкан, алар менен чогуу жүргөн адамдарды да мамлекет кызматтарга албаш керек. Кылмыш жаза кодексинде бул уюшкан кылмыш топтун мүчөсүнө же болбосо башка бирөөгө мындай атайын өзгөчөлүктөр калган эмес. Негизинен катардагы кылмышкер катары эле каралып берет. Бирок жаза чара колдонууга келгенде гана оорураак жаза чара түрлөрү колдонушу мүмкүн. Макам деген бул мыйзамдагы ууру деген бул түшүнүк. Бул жөн гана аталыш. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бул кылмышкер же болбосо Крим авторитет деген андай макамда каралган эмес, андай мыйзамда жок. Негизи мыйзамдагы ууру деген бул жөн гана түшүнүк. Булардын өздөрүнүн жазылбаган мыйзамдары бар. Ошолор менен жашайт жана ошолор менен булар ушундай кылмыштуу дүйнөдө ушундай өздөрүнүн чөйрөсүндө иштерди жүргүзүшөт. Кыргызстанда Камчыбек Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев төптөгөн уюшкан кылмыштуу 3 топ жана 1076 субъектиден турган түрдүү топтор расмий катталган. Өлкөдөгү кылмыш чөйрөсүндөгү топтор ичара кагылышып, таасир талашкандары жашыруун эмес. Албетте бүгүнкү күндө эле азыркы Камчыбек Көлбаевдин каза болгону менен эле уюшкан кылмыштуу топ жок болуп кетпейт, таасири азайып кетпейт. Алардын деле ошол системаны жүргүзгөн түрмөлөрдө жаза өткөрүү кызматтарында бардыгында Камчыбек Көлбаевдин пикирлештери, тарапташтары ошол түзгөн системанын адамдары бүгүнкү күндө түрмөлөрдө отурат. Албетте алар деле өздөрүнүн караштуу бирөөсүн Камчыбек Көлбаевдин ордуна кайра эле шайлагысы келет, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгүсү келет. Бирок эми мурдагыдай иштерди жүргүзө алышпайт.
Буга чейин кылмыштуу топто Дөө Чыңгыз кайманаты менен белгилүү болгон Чыңгыз Жумагулов Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында өлтүрүлгөн. Жаза аткаруу кызматы аны касташкан камералашы өлтүргөнүн билдирген. Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун 1199 мүчөсү бар. Былтыр ар кандай кылмыштуулук боюнча 153 мүчөсү кармалган. Алмагүл Эрке, Байгызы Азам Бизирков, Ош ТВ.